Assalamu alaikum. Урматтуу Курманбек Батырдын урпактары. Урматтуу, нарктуу, салттуу, чындыкты туу туткан жалал-абадтык туугандар. Мына бүгүн биздин 30 жылдык Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. Бүгүнкү күнү эмне болуп жатат? Бүгүнкү күнү жөнөкөй сөз менен айтканда, Курманбек атабыздын убагында найза менен эреөлгө түшкөн болсо, бүгүнкү күнү саясаттагы эреөл болуп жатат. Бүгүн мен чындыкты, акыйкаттыкты туу туткан жалпы кыргызстандыктар, ошондой эле жалал-абадтык туугандар ушул эреөлдө, саясий эреөлдө чыныгы баатырдыктын, чыныгы айкөлдүктүн, чыныгы боорукерликтин эң негизгиси элибиздин башына караңгы түн түшкөндө элибиз менен бирге болуп өзүнүн башын керт сайган азаматтарды тандап алат деген терең ишеничтемин. Ооба 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде 5 президент болду. Анын ичинде жалал-абадтык биздин агаларыбыз да президент болду. 5 президенттен өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн колунан келишинче иштеди. Бирок тилекке каршы көптөгөн кемчиликтер, көптөгөн адам айталгыс оор көрүнүштөр болуп кетти. 30 жылдын ичинде 2 жолу улут аралык кагылыш болду. 5 жолу төңкөрүш инкылап дейбизби, бийлик алмашуу болду. Канчалаган чек ара талашуулар болду. Канчалаган саясий туткундарга аралашып, 10 миңдеген адамдар нараачылыкка чыкты. Ошол учурда сиздер менен мен дагы биргеликте жергебизде тынчтык, туруктуулук болуш үчүн кандайдыр бир өз салымымды кошконума мен өтө сыймыктанам. 7 жыл туп-туура милиция даярдалына кызмат өтөсөм, менин карьералык жумушум ушул жерде Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгына барган. Жөнөкөй катардагы оперден 3 жылдын ичинде кылмыштуу бөлүмүнүн жетекчиси Жалал-Абадта, анан Базар Коргон районунда, андан соң Жалал-Абад шаарында иштеген. Мен ошол иштеген күндөрүм менен, ошондо тапкан досторум менен, ошондо тапкан эжелер, аталар менен, ошолордо тапкан инилер менен азырга чейин катташам, өтө сыймыктанам. Аксы окуясы башталганда мен катардагы капитан болчумун. Аксыда мен спорт сарайын салып жүрүп, достордун жардамы менен болгондо ошол каргашалуу окуя болгон. Эң негизгиси бүгүнкү күнү эмне болду 30 жылдан бери? Кандай өзгөрүү болду? Эмнелер жыргал жашоо болдубу? Алдыга кадам болдубу? Бүгүнкү күнү эмне керек элге? Бүгүнкү күнү жыргал жашоо эмес, катардагы бардыгына, анын ичинде мага дагы ишенич менен үмүт керек. Же жалганбы туугандар? Башка бийликтен, президенттен дагы, өкмөт башчысынан да, жогорку кеңештен дагы эч нерселерге кереги жок. Өкмөт, бийлик башчы эч качан элди баккан эмес. Эл өзүн өзү багып жүрөт. Эл өзүн өзү коргоп жүрөт. Мисалга айтсам, пандемия учурунда былтыры болгон дүйнө жүзүн апаат каптаса, президент баш болуп тапшырма берсе, июнь айында эмне болду? 1,5 миңден ашуун биздин кээ-бирлердин жалгыз баласы, кээ-бирлердин колунда калган жаны төрөгөн баласын бир көкүрөк немесин эмизбей туруп көз жумган учурлар болду. 90га чыккан аталарыбыз бул ата мекендик согушта
5 yıl bir daha eşmesi o gelip özünün yerinde, özünün elinde, baldarının kolunda gazap oldu. Kebir ağalarımız Afgan soğuşunda kaçıp gelgenler bir de caralar bolboy öz elinin için kep başını sayganlar tuğrumet sayasattan mamleket başının, hükümet başının, Johor Kenişli deputatlarının barlığından, şalakalığından cevapkeçiliği çoktan bir celim adam kaza oldu. Emne oldu. Elden bir oldu geçirip duragan çok. Maraldık jaktanlar. Barlık batılda farklı bir muamda bir bizim işimiz jakşı. Былтырға қарағанда өкімет басшылары биылғы жыл өсүү болып отыр. 7% çıktı. Мына 7%, 6% болу, 4% болу. Азыркы күндө 40 миллиардқа жақын жетишсиздик болду. Жетишпейт. Акча каражаты жок. 40 миллиард бул болуп көрбөгөндөй. Эң негизгиси акыркы учурда biz mıyzam menen emez, tüşünük menen yaşap kaldık. Kaysı zamana gelmiş, yerimiz kandaydır bir liderlik gütüp jatar. İşengen Ergullar olsa, bardığı. Gelip biz baş mıyzam bizge çolda olup jatar. Referandum ötközüldü. Biz başka yolda uçup ettik. Mıyzamdı hiç kim vuru oynagan yok. Kırgızca aytkanda. O da kalmasa, jalpı Kırgızstanlıklar, anın içinden jalavatıklar, kolda buyurup prezident olup kalsa, birinci mi, mamleketimizde temir ve tertipte, hakikat başkarlığını, mıyzamdılık tu ornatkan mamleketli kuramı dedim sizlerge söz veriyorum. Erdik general katarı, bardık birlik, köpöstörgü, cemkorlarga, uğurlarga emez, Katardağı adamlarga olur. Mıyzam, Jönököy Katardağı adamlarga emez. Mıyzam, general olu, deputat olu, prezident olu, tak oşolarga iştey turgan mıyzamdı, bar mıyzamdı men işletüge kudretim jeter. Ağadağı men söz verem. Söz turgan. Mına, jakın arada şaylы olur deydi. Bir soru men kaytılan Can Konstitusyonu kim okudu? Kol götürüp koyunlarçı. Apam okudu. Şimdi okup çıktınız mı? Öte sonun apa. Ben sizge işenem. Yok, Can Konstitusyonu. Bu benim programım. Can Konstitusyonu. Çündüm apa. Ha, programım. Can Konstitusyonu okugan koldu men görmeye jatam. Hazır. O apam da gayet öyle işenmeydi. Biz benim için uşul attandım. Uşul yolga. Sebep degende men Taliban'ın kiçinemde sözsüz vatana veretkanı bilesiz. Uşulca darajaga jetkenim jaratkan Allah'a men ming metre şükürçülük razımın. Atenemdin, anan ayrıca mektepte okugan menin muallim ağayları ecekelerim. Andan sonra kovumçuluk beni terbiyeladı. Katardağı, mına benim şu жерде oturgan ağalarım, atalarım, dostlarım bilet, kızmatka ötüp jatıp, medisana tayindarlagan bölümüdө. Men ant içkemin. Katardağı jookер убагында. Men ömür boyu elim üçün, jerim üçün, tınçlık üçün kep başımды sayıp ak kızmatımı kılamdı. Oşontup generalga çeyin kettim. Mından ara kuda kalasa, men jalpı Kırgızstanlıklarga, jalpı elimi ant içip durup, ak kızmatımı jasoo üçün uşul jolga atkandım tuğanda. Mende başka yol yok arka karay. Ova, akıtkı tınçlıktın kançalık bu jaşoda manisi var eken sizler menen biz öte jakşı bileriz. Eki koğulan tek bu Oş şarında, Özgür şarında olgan. Birincide 1990 yılı men Jönököy uşul жерде oturganımda baldarday bolsam,
спортсмен болдум. Экинчисинде мен Омондо кызмат өтөп жүргөндө болдум. Эмне болду? Канчалык аталарыбыздын ыйлаганы, айрыкча сакалын аппак болгон сакала апа аталарыбыздын 80-90га, ак элечек кийген апалардын ыйы, жалгыз уулунан ажыраган апанын ыйы, жалгыз өзүнүн өмүрлүк жолдошунан алган менин карындаштарымдын көргөн ыйы. Кандай гана улуту болбосун, кандай гана урусу болбосун, менин азыр көз алдымда бүгүнкү күнгө чейин. Биз тынчтык менен туруктуулуктун жашообузда эң негизги бул биз үчүн жашоонун кандайдыр жакшы жактары экенин аны биз билебиз. Ошондуктан мен Курсан Асанов сөзсүз түрдө улутуна, урусуна, жерлигине карабай мен ак кызматымды кылуу менен кадр саясатында болсо чыныгы кесипкөй, тажрыйбалуу, билимдүү, бир гана биздин мамлекеттин эмес, чет жерде жүргөн мекендештерибизден эң жакшысыны, кыздарды, уландарды, өзүбүздө жүргөн улгайган агайларыбыздын кеп кеңешин угуу менен элдин суурулуп чыккан жаштарды мен сөзсүз командама кошом деп сөз берем. Кыргызстанды биргеликте 10 жылдап эмес, 5 жылдап эмес, 2-3 жылда эң жакшы жолго салып койсо болот. Бирок мен шайланып калсам, бир күн өтпөй мамлекетибизде мыйзамды орнотом. Түшүнүк эмес, мыйзам орнотом. Балдарыңыздар мектепке барып келем деген болсо, жаш балдарыңыздар, студенттер, көчөгө чыгып кыздар ойнойм деген болсо, бардыгына шарт түрдө тынчтыкты, туруктуулукту, темирдей тартипти мен бат эле орнотом. Сөзсүз түрдө. Бул мен ойлойм, сиздерге эң керектүү. Ошондой бир милициянын атайын даярдалган тобу деп коет, Омондо 155 ошол жерде көп жылдан бери жетектеп, Кыргыз Республикасына ант берген күндөн баштап биздин Кыргызстандын ичиндеги жемкорлорду, коррупция менен күрөшүп, жана ошондойлорду тартип бузгандарды тизгиндеп, тегер ошондой наркотрак болобу, башкасы болобу, кайсы жерде конфликт болобу, эч качан жок дебей, экинчиге же бирөөнүн аркасынан жашынбай, дайым алдыга туруп, башкаларды үлгү болуп келген инсан. Мен айта кетейин, кичинесинен баштап ошондойдо катарда иштеп атканда деле, сууга чөккөн кызды деле сууруп чыкканда суудан ошондой болгон. Анан экинчи нерсе айта турган нерсе, Курсан Сатаровичтин ушундай бир болгондо өзүңүздөр билесиз 2005-нде Анжел окуясы болгондо дагы ким керек эле? Ошондо мен барам деп күтүп отурбай биринчи алдыга туруп чыгарды эле. Анда дагы билесиздер, Аксыда болгон окуяларда дагы чек ара маселесинде, Кыргызстан Тажикстан чек арасы болгондо деле кандай гана замбиректердин ок атылганда ошол жерге барып, оондун же болбосо башка бир мамлекеттердин киригишүүсүн кылдырбай, ошодон ынтымакталып келбеди беле? Мына Курсан Сатарович ким деген болгон. Дагы элге келип кетет. Эмне үчүн элди генерал болуп калды? Барачы Кыргызстан эмне көп генерал болду. Бирок эмне үчүн элди генерал? Эмне үчүн элдер ушуну даңазалап, түндүк болобу, түштүк болобу? Курсан, сен бизге ишенебиз, сен биздин уулуусуң деген 2010-да бул Курсан Сатаровичтин ошол жердеги өзүңүздөр билесиздер, улуттук сепаратисттердин эки улуттун ортосундагы чаңчылык бийлөр өттүрүп, аны балдарыбыз, апаларыбыз ыйлап, кан төгүлгөндө ошол жерде Курсан Сатарович кабинетте кирип отурган жок. Сыртта чакыртып ошол жерде отурду. Эл анага күнү деп, эл ынтымакка чакырып, кандай гана чоң киши коменданттык өзүнүн милдетин кыргыз элинин алдында татыктуу, намустуу кылып аткарды. Ошондой иштерлер, жигиттер, элдик генерал деген атка ошондо конду. Анда дагы Аксу менен Алапкан ортосунда чек ара болгондо дагы үңгүртүү болобу, башкасы болгондо ошол жерде да барып өзүнүн ким экенин көрсөттү, далилдеп койду. Андан башка да айта турган нерсе, кечеги акыркы 2019-жылы Кой Таштаа окуясындагы Атамбаевдин элдик өлүм жары боюнча түндүк түштүк маселеси болуп кетпесе экен. Бөөлө кыргыздын уулдары окуу үчүн 2010 апрель окуясына окшоп кайталанбаса экен деп, ошол убакта ички иштер министрлиги, коопсуздук комитетинин министри жоопкерчиликти албай жатканда, ички иштер орун басары Курсан Сатарович мен жоопкерчиликти алам, мен элим үчүн өлүмгө да даярмын деп кирип барбады беле? Ошондо интервьюсуна сунду. Мына келгенде 50ден ашык ол курал жарак бар экен. Эгерде ошондон бирден ок атканда да кыргыздын кырчаан 50ден ашык балдар ак учуп кетет эле го деп. Ошондо элге жаш болбосо экен деп
Atambaev'di, ошол жерден тürүү жетелеп чыкпады беле. Биздин мамлекетке рахмат айтканда тепкилеп, кандай гана борчукту көрсөткөн жок. Үй бүлөсүнөн бери, жакындарынан бери. Бирок ага элек сынбайт экен. Ага дагы чыдады. Болуптур эми бул дагы жазыктыр. Бирок көч жүрө түзүлөр, акырына кирер деп. Мына акыркы деле айтып коеюн. Кечеги 5 октябрда эмне болду? Биримдик жана башка бийликтүү партиялар өзүнүн туура эмес бийлигин жүргүзүп, парламенти өз үстөмдүк көрсөтөт деген элибиз надандыкка, чындыгына көтөрүлбөдү беле. Ошондо Курсан Сатарович ички иштер министрлигине качып кеткенде жоопкерчилигин алып, элдик кошундорду түзүп, эч шаар ичинде бирөөнүн дагы тал башынан тал түшпөсүн, мародёрлуктар болбосун, толоп таноо болбосун, үйлөрдүн менен иштеден сыздатып үйлөрдү талкалабасын деп ошол жерде турду го. А эмне болду? Аягында кайрылып тепкилеп дагы камалып атат. Бирок мен айтайын дегеним, урматтуу агайын туугандар, Курсан Сатарович элим деген, жерим деген инсан эч качан, мен дагы айтып коеюн, эч качан атка чегинген жигит эмес. Себеби ушундай жоопкерчиликте азыркы күндө Кыргызстанда бирок кечирип коесуңар, Орусиянын чоң державасы болгон Путин айтмакчы, Кыргызстанда чихар деди. Ооба, ошондой эле болуп атат. Ошону карап тура албайм. Элибиздин адасын, мигранттарыбыздын кыйналып, талалап, канча деген камалып, канча өлүп, канча деген эмнелерге жашоо үчүн Курсан Сатарович аттанып айтты. Мен да элиме кызмат кылып, мамлекетиме мындан да көбүрөөк жардам тие турган деп өзүнө ишенип, ушундай аттанып атат. Урматтуу ага элечек апалар, урматтуу агайын элер, ошондуктан мен ойлойм, мамлекетти башкаруу, элдин батасын алып, тышкы сырттагы саясатты жүргүзүү, ички саясат жүргүзүү бул оңой эле нерсе эмес. Менин жекече оюм, кандай гана башкаруу болбосун, парламенттик болобу, президенттик болобу, жеке жоопкерчилик болуш керек. Ооба, мен анан жеке жоопкерчилик сөзсүз түрдө мамлекет башчы деген баардык учурда жеке жоопкерчиликти моюнга алыш керек. Бүгүн дагы ошондой болуш керек. Бүгүнкү мыйзам, баш мыйзам, азыркы мыйзам дагы ошондой болуш керек. Сөзсүз түрдө. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде эл кандай чечим кылган болсо, ошондой чечим менен биз баш мыйзамды өзгөртүүгө барышыбыз керек. Мыйзам иштебеген өлкөдө менин улум эмес, неберелерим, чеберелерим үчүн Курсан эч ким менен достошо албайм. Мен элимдин кызыкчылыгы, жалпы жердеги тынчтыгы баарынан жогору турат. Ошон үчүн мен ушул жолго аттандым. Мен сиздер колдоп, президент болгон күндөн баштап темирдей тартып, мыйзамдуулуктун туу чокусу орногон, чындык акыйкаттуу орноткон мамлекетти биргеликте курам деп сөз беремиз деп. Мен сизге ыраазычылык билдирип коеюн. Жалал Абад областында балдардын бир долбоору менен иштеп, аябай чоң бир короткометражный кыска метраждуу бир фильм тартууда ноутбук, анан аябай белгилүү документтерибизди жоготкондо, сиз өзүңүз Жалал Абадка келип, көзөмөлгө алып, биздин баалуу документтерибизди тапканга жардам бергенсиз. Эр жигитти эр кылган, ханды хан кылган, вазирди вазир кылган аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ажонун да аялы жакшы болсо, анткени биз сиздин келечегиңизден чогуу иштегенде, жанара менен, бул өтө таза адам, өтө таза инсан, анткени 90% аялдын тазалыгы да коомдо абдан керек. Мисалы үчүн сиз коомдун кандай гана жумуштарда болбосун, балдардын тарбиясы менен эне машыгат. Ошон үчүн мен сизге айтар элем, үй бүлөңүздө ошондо Жынаранын бир айткан жакшы сөзү бар. Курсантек өзбек кыргыз тополоң болуп, ошто аябай тополоң болуп турганда Курсантек ошко барганда уктай албай койдум деп, түн уйкусун кечип коюп, басып жүрдү деп. Анткени түн мамлекеттин тынчтыгы абдан керек бүгүнкү күндө. Бишкекке барсам тынч уктайм, эмнеге барсам ошко барганда тынч уктабайм деп. Сиздин уйкуңуздун бөлүнгөнү дагы эл үчүн бөлүнгөнүн эл жакшы билет. Уурунун эки түрү бар. Биринчи катардагы уурулар бул азыркы эжем айтканда буюмдар уурдайт, ар кандай жандыктар уурдайт. Экинчи ууру бул өтө коркунучтуу. Экинчи ууру бул ушул жерде отурган жаш кыздардын, жаш балдардын
bizdin neverelerimizin bir geleceğini uğurlagan buralar. Biz oşolardan jakınlardan korkmasdan bir жылkını mingizip koyup arkasından çurkavastan çın yürekten korkup ürkmesden biyilik kanday boluş gerek. Biyilik körüngen üçün alıp alardı korkutup ürkütmesden her bir jarağındın yüreğinin toltosundan orun alıp her bir jarağındın kay jerde жүрбесин hukukun korgop bir tuğanday mamile kılgan oşonda bul çındık eldik biyilik boldu. Kumtör boyunca eken жалпы жетим тобу боюнча тагдыр эмне болот, жетим тобу боюнча аябай жакшы жазыптыр. Биз эч качан аны бербешибиз керек. Башкачы сиздин көз карашыңыз кандай дейт. Деги эле жалпы кем байлыктар боюнча менин көз карашым баш мыйзамда да жазылган. Кем байлык буга чейин дагы айтып берген бийликтегилер бардыгы. Кем байлык кимдики десе бул элдики дейт. Бирок жасап жатқан жұмыстарды қарасаңыздар, егерде Kumtörдү жакшы келишим түзүп, жакшы иштеткенде элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүгүнкүдөй тартыштык болбойт эле. Бүгүнкүдөй элдин арасында наразылык болбойт болчу. Кечегинде октябрдагы көрүнүш болбойт болчу. Бардыгы. Ошондуктан мен кыскача айтайын. Кудай буйруп мен президент болсом, birinçiden işlep жатқан кемдерді бардығын bir ғана Kumtör емес, Жалал-Абад обласында bir көзөмөлдөн өткөзүп, мыйзамдын чегинде карап, эгерде экологиялык, башка шарттары, техникалык шарттары бузулуп, элге зыяны келген болсо, сөзсүз түрдө ал келишимди карап чыгып, элдин кызыкчылыгы үчүн түзүүгө менин духумдагы, акылымдагы жетет. Бардығы мыйзам негізінде чечилип, элдин кызыкчылыгы үчүн болгондо биздин казнабыз бат болот. 40 миллиардты толтуруунун бирден бир методдору ушул. Жетимтоо жана башка бүгүнкү күндө лицензиялар жеңилчинен сатылбайт. Бардык элдик көзөмөлдү орнотом. Ар бир область, райондордон элдик көзөмөл түзүлүп, түз менен байланышта болот. Менин жардамчым эмес. Убакытты мен табам. Жок дегенде жумасында bir жолу 1-2 саатка. Ал менин жерлердеги өкүлүм болуп, чындыкты мага ошолор айтып турат. Ошондо биз чындыкты менен бирге иштегендер айтпай коюшу мүмкүн. Ал эми жетимтоо башкалары боюнча керек болсо мораторий жарыялап, качан гана өзүбүздүн элибиздин арасынан чыныгы кесипкөй, тажрыйбалуу элдин кызыкчылыгын ойлогондор чыкса, элдин көзөмөлү менен бирликте, жалпы эл менен бирликте бирге чечим калып, жөнөкөй 3-4 адам эмес, бир ош топтор эмес, тендер өткөзүлсө дагы ачык сынакта өткөзүлүп туруп, ошондо анан кийин элдин кызыкчылыгына уруксат берсек болот. Тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени заңбирек менен атат дейт. Ушул сөздү ким болбосун, бүгүнкү бийликтегилер, өкмөт башчысы, жерлердеги өкмөттүн ыйгарым укуктуу болобу, райондун жетекчилери болобу, айыл башчылары болобу, бардыгы укук коргонгондор болобу, угуп алыш керек. Жүрөгүндү түйүп алыш керек. Эгер ошондой көрүнүш болсо, ыплас шайлоо өтө турган болсо, бул жерде жазып коюптур. Октябрь айындагыдай көрүнүш боло турган болсо, мен ачык айтайын. Анда бул бийликтин тагдыры чечилди деп ойлоп кое берген. Мындай бийликтин тагдырын эл чечет. Элдин башында мен турам. Мен сөз берем ага. Бир да добуштурдап турбайбыз. Бардыр. Чындык үчүн, акыйкат үчүн, темирде тартип орнотуш үчүн мамлекетибиздеги ар бир улуттун кызыкчылыгы үчүн мен дайыма ак кызматым кылып алдыга барам. Кыргыз элибизде кылым караткан өтө көп жакшы сапаттары бар. Бул айкөлдүк, берешендик, боорукердик,
akıllılık, bardıq sapatlar. Bırak, 3 sapatı var, öte bizde arka tartkan. Bugünkü günde bolup görüvegöndöy. Bolup görüvegöndöy. Şunçalık Alatoğuz'un başına kırına çıkan bu koşamatçılık. Bu görelbastıq, bu açgözlük. Emne olup jatar. Egerde kim uşul koşamatçılıkın ayından, doğuşalığının ayına men özümdü şu partiyaga bardığın başını dıytırıp koydum dese alçağını şart. Bir satkan adam 2 jol satar. 2 jol satkan adam 3 jol satar. Hurmatlı tuğanlar, geçeyle жүргөндө bardığı kimge kızmat kıldı? Sooronbay Şaripovich. Birindik menen mekeni Kırgızstan degende ne oldu? Bugün kim almışlar kimdin canına жүрөт? En tuğra. Sadır Japarov'un aldı. Sadırdı kolduğundur, şunday bolup ketken bolsa, ben açık aytayım. Jakın arada gözleri açılır. Sebebi canına paralayılır. Koşamatçılar, bir topumuşlar, kur çavaldı. Ana açıklaydı жүрөт. Murun, Sooronbay Şaripovich, uğrular menen jemkorlordун tuzağına çaldırsa, bugün Sadır Nurkojovic koşamatçıların tuzağına salındı. Her bir çocuk, alar hiç kaçan bir başını biriktirmey. Buyursa, men eğer prezident bolgan günden başlap, sözsüz, her bir adamın hukukunu men bilem. Koşamatçılar, bayan lütfüratı mıyzamı dedi men karşılayım. Sözsüz anın özgürlüğe barış için biz barışını alıştırışımız gerek. Jogorku Kengeşti dağı, ministerlikleri dağı, prezidentlik aparatı dağı. Aldığımda söz verem, karapayım bana el bolam. Özümdün yaşoodogı şartlarım var. Men oylanıp, жети ölçüp bir kesim, özümdün üy bilemeden oturup, Allah'dan soranıp durup, jolumdu açıp ber dep durup, uşul prezidentlikке talapkar boldum. Men bardığına iyilik kalayım, 17 talapkar diyecek. Anın içinde özüm 18. mi? Özüme dağı. Bu jügürgöndük emez, buyruktan bolam. 10. yanvar günü, el kanday tandağı tandasa, şınığı eldik prezidenti tandağı olsun. Şınığı el için hizmet kılgandı. Alemin koşuluğu boyunca, kolduğu boyunca, men ofisермин. Men forma giyip, 30 yıl hizmet kıldım. Eğer de men koyup durup yarım yoldan kaytkan bolsam, eğer de men jeң içinden birөө менен сүйлөшкөн болсам, eğer de men birөөнүн кызыкчылыгына иштеген болсам, анда мен бул дүйнөдө жашоого акым жок деп эсептейм. Men үчүн генералдык эмес, офицердик абийир, адамдык абийир, ата-энем тарбиялаган үчүн, менин балдарымдын жашоосу үчүн, мен өкмөт башчы, ички иштер министрлиги мен өзүм болуп алдым. Бүттү, мага жетет. Başka kesiplerine bara albayım. Men bola turgan bolsam, eldin başına barışım gerek. Özümdün programamdı. Elge, temirde tartıp, hakikat başkarını. Şunu önlükle memleketi kuramın da ben atlandım. Buga ben söz veririm sizlerge. Урматтуу Курсан Сатарович, сизди мен Жалал шаарынын ардактуу атоолу катары Жалал шаарынын ички иштер bölümünün ardagерлер кеңешинин төрагасы катары сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Курсан Сатаровичтин айткандары бүгүнкү күндө өзүнүн жүрөгүнөн чыккан сөздөр. Себеби дегенде Курсан Сатарович 2 жолу ант берген. Биринчи жолу милицияга кирип атканда, ошо биринчи жолу ант берген. Антында бул турду. Kılmışlılık menen güreşen, mıyzamdılıkты сактайм, темирдей тартипти орнотом деген сөздөрү бүгүнкү күндө турмушта иш жүзүнө ашканын биз бардыгыбыз күбө болуп отурдук. Экинчи жолу ант бергенде жогорку кеңеште ант берген. Ошол акыйкаттуулукту мен күрөшөм, мыйзамдуулукту менен күрөшөм деди. Өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө мыйзамдуулук боюнча, акыйкат боюнча
коопсуздук боюнча бүт бары чыркырап жүрөгүнөн айтып элге бүт бары түшүндүрмө берген. 5 президент эмне үчүн кетти? Себеби дегенде алар коопсуздукту, мыйзамдуулукту, акыйкаттуулукту сактаган жок. Ошонун кесепетинен булар бардыгы башкаламага туш келди. Бүгүн мына барыңыздар уктуңуздар, өзүнүн программасын уктуңуздар. Темирдей тартип болмойнча, мыйзамдуулук сакталмайынча, акыйкаттуулук болмойынча бир дагы президент мамлекетти өстүрө албайт. 2010 жылдагы Ош окуясы боюнча, Койташтагы окуясы боюнча, Бишкектеги окуясы боюнча, Аксу окуясы боюнча сиз замминистр катары, сиз кабинетте отурган жоксуз. Сиз ырандой катардагы милиция катары ошол элдин коопсуздугун сактаган инсансыз. Мына өзүңүздүн жүрөгүңүздөн айттыңыз. Жүгүргөн калат, буйруган алат дейт. Сизге мына бүгүн Алла Таалабыз дагы, сизге жараткан дагы сизди колдосун. Сиздин пешенеңиз ачылсын. Сизге ошол президент бүгүнкү күндө керек бизге. Себеби дегенде тартипти бир дагы президент ала албайт. Мына Курсан Асадовдай отуруп акыйкат үчүн күрөшө албайт. Бетini айта албайт. 10 январь күнү билайбы сиздин пешенеңиз ачылып президенттик намга жетти деген биздин кубанычыбызды тең бөлүшкөн инсандан бирөө. Сиздин ишиңизден ийгилик болсун. Жолуңуз ачык болсун. Баягы аттанган даңгыл жолуңузда эч качан тоскоолдук болбосун. Амин. Элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун, акыйкаттуулук болсун, мыйзамдуулук болсун.